атайын. Өлгөн адамдын жайга коердо бир көзү ачык болуп жабылбай калса кандай болот? Эми эчтеке эмес, ошо ойдон кое бересиңер. Өлгөн адамдын бир көзү ачылып калыптыр, бир көзү жабык. Эми азыр катуу эме кыла турган болсоң, баары жабылбайт ал. Аны же бирде сен менен скотч менен клейлеп койгон болбойт ал. Ачык бойдон калды, ошо ойдон эми алып барып коюп коесуңар. Кепиндин ичинде болот да. Бирок ушуну берип коюңуздар да, маркумду узатканда алдыңыздан узап атса коркпоңуз. Чочулабаңыз. Анан көрөп ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах талкин деп коет. Ла илаха иллаллах ушуну айтып туруш керек да. Эсине келип бир айтып калса, болду, унчукпай коюңуз. Ошол акыркы сөзү болсун да. Анан айт деп буйрук бербеңиз. Эгерде ушундай акырын өтүп путтан келет деп мына жактан чыгат да жанчы. Түшүнүктүбү? Жан о путтан, путтун башынан келет да моундайлан чыгат жан. Ошон үчүн көз жан чыгып атканда жанды кууп барат да, ошо чекчейип калат. Ошол ысык мезгилинде сиз коркпоңуз. Бисмилла деп ысык мезгилинде акырын көзү мындай жумшак кылып укулап акырын жаап койсоңуз өзү жабылып калат. Кээ бирлерде жабык эле болот, кээ бирлер ачылып калганда чекчейген. Ошо ойдон коркуп тек койсоңор, эртеге жууганга киргенде, башка киргенде адамдар коркуп чочуп калат да. Ошон үчүн ошо учурунда ысык мезгилинде мына колуңуз менен акырын укалап эле жаап койсоңуз болот. Колдору дагы азыр ысыгыраак мезгилинде акырын мындай кылып байлап коюңуз. Ээги түшүп калышы мүмкүн, ээликти кичине көтөрүп мына баш менен байлап коюңуз. Мындай кылып эле. Платочко боло же болсо мындай неме нерсени айырып туруп эле акырын мындай байлап коюш керек да. Чтоб кээде эң ачылып калат, оозу дагы кичине эмерээк болуп калгандан кийин, ал катып калгандан кийинче жабыш кыйын да. Мейлиби? Ушундай кылып туруп. Эки колу мындай кылып, эки бутун бармактары бар го? Мына эки бармак бар эмеспи? Мына ушу эки бармагын байлап коюңуз мындай кылып. Мынандай болуп калбасын да. Ушу шариятта да алхамдулилля ушу узатуунун, маркум узатуунун адептери бар. Бул өтө улуу сооп болот туган. Эртеге ар бирибиз өтөбүз, бирөө эч ким калбайт биякта. Ошон үчүн иншалла бизге да ошондой кыла тургандар, сизди азыр бирөөнү жууп атсаңыз, эртеге бир учур келет сизди жууйт. Бүгүн сиз бирөөгө алхамдулилля жаназа окуп атсаңыз, эртеге сиздин жаназаңызды окуйт. Бирөөгө бүгүн сиз көр казып атсаңыз, эртеге ушундай адамдар сизге бирөө көр казат. Дүнүйө ушундай да. Ошон үчүн иншалла бул чочулай турган, кача турган нерсе эмес, бул өтө сооптуу иш. Ошон үчүн иншалла карап туруп, өлүк жууганга киргенде эле көп качат, өзгөчө туугандары. Мына эстетип коеюн, андай болбош керек. Көп жерде шаарларда барып калабыз, өзүнүн балдары кирбейт. Анда кантип болсун ошол эле. Андай эмес да. Жакшынакай кирип иншалла жылымылык суу менен жакшынакай маркумду ошол узатып коюш керек. Жакшы кепиндеп, жакшынакай жыттарды өзү жыпар жыткан немелерди коюп, аркан жаназага алып чыгып дегенде. Аз түшүнүктүүбү? Ошон үчүн көзүн жаап коюш. Эгерде бир көзү жабылбай калган болсо, аны жаппайсыз, эми ошол ойдон кете берет ал. Жабылганга мына акырын аракет кыласыз, болбой атабы, теге эле коюңуз, болду. Кепинге орулат, анан байланып апарып, бирок кабырга койгондон кийин баягы түйүндөрү чечип коюш керек. Кабырга койгондон кийин жүзүн ачпайсыз. Түшүнүктүбү? Өзү жаназа окулгандан кийин жүз ачылбайт. Жүз бир жерде гана ачылат. Качан? Эгерде ихрам байлап, ажылыкка же умрага ихрам байлап, ихрамдан чыкканга чейин көз жумса, анын жүзү, башы жабылбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ихрамда ким эгерде дүйнөдөн кайтса, сеп анын жүзүн, бетин жапканга уруксат эмес эле да. Ошол бойдон келип кыямат күнү ал ихрам айткан бойдон турат иншалла. Лаббайк айткан бойдон турат. Вакыт бар.